Салам урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир майрамдык дасторконго арналган салаттардын түрлөрү болмокчу. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Бүгүнкү видеодо эң эле жөнөкөй азыктардан жасалган салаттардын түрлөрү болмокчу. Анын биринчисине картошканы, кызылчаны, сабизди жана жумуртканы сууга бышырып алдын ала даярдап койгом. Эми мына ушинтип атайын тамак аш үчүн пленканы 3 кабаттап ылайыктап кесип алабыз дагы. Үстүнө эзилген картошканы салабыз. Картошканы тегиздеп жайып чыгабыз. Бири-бирине жабышып, тыгыз жана тегиз жайылышы керек. Картошканы атайын картошка эзгич менен эзип, же болбосо сүргүчтүн майда көзүнөн өткөрүп, андан кийин вилка менен бир аз эзгилеп алсак болот. Мына ушинтип тегиз жайып алгандан кийин эми бизге майонез, ошондой эле 2 жумуртканын сарысы керек. Жумуртканын сарысын дагы сүргүчтүн майда көзүнөн өткөрүп алдым. Бир аз кара мурч кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Бул жерде майонез 3 аш кашыктай болжол менен жакшылап аралаштырып, картошканын бетине баардыгын майлап чыгабыз. Эми сууга бышкан кызылчаны, сабизди, ошондой эле жумуртканын агын ичке узунунан туурап 2-3 кабат кылып ирети менен тизип чыгабыз. Андан кийин видеодо көрсөтүлгөндөй эле 2 четин бири-бирине каратып, тыгыз кылып ороп алабыз дагы. Четтерин жакшылап бекитип, муздаткычка жок дегенде 2-3 саатка салып коебуз. Же болбосо түнү менен калтырып койсок болот. Алдын ала бир күн мурун жасап, андан кийин дасторконго коердун алдында бетин кооздоп бере берсек болот. Мына ушинтип оромо салатыбыз дагы даяр болду. Жакшылап муздагандан кийин 8 бөлүккө бөлүп, ылайыктуу табакка салып, бетине кааласаңыз кызыл пияздан тоголок кесип коебуз. Жана ошондой эле селедкадан сөзсүз түрдө ичке тилип, 2-3 кесимден тизип, андан кийин көк чөптөр менен кооздоп, салатыбызды бере берсек болот. Өзүңүздөр байкагандай эле, бул биздин кадимки эле тон алдындагы селедка аттуу салатыбыз. Бүгүн мына ушинтип башкача, жаңыча формада жасап бердик. Эгер жакса, лайк басып, ой пикириңизди комментарийге калтырып коюңуздар. Жана видеодон алыстабай туруңуздар. Бүгүн бизде дагы бир салат бар. Баарыбызга белгилүү, аябагандай назик, даамдуу салаттардын бири мимоза салатын бүгүн өзгөчө мандаринге окшоштуруп жасайбыз. Ал үчүн сабизди, жумуртканы, картошканы сууга бышырып алабыз. Ошондой эле бир аз сыр жана шпрот керек. Картошканы болсо сүргүчтүн чоңураак көзүнөн өткөрөбүз. Ал эми сабиз менен жумуртканы майдараак көзүнөн өткөрүп, баардыгын даярдап алдык. Эми атайын тамак аш үчүн пленканы ылайыктуу чыныга төшөп, жакшылап бекитип чыгабыз. Эң алгач сабизди салабыз. Идиштин түбүнө жана капталдарына тегиз жайып, үстүн жакшылап баскылап, тыгыз кылып жайып алышыбыз керек. Идиштин түбү көрүнбөш керек. Ошондой эле өтө жука эмес, өтө калың эмес кылып жайып чыгабыз. Андан кийин жумуртканы салабыз. Мен алган азыктардан 5 мандарин болот. Бул жерде 2 жумуртка, 2 чоң сабиз, 2 чоң картошка, ошондой эле 100 грамм сыр жана 1 шпроттун жарымы кетет. Жумуртканы тегиз салып алгандан кийин майонез менен жакшылап майлап, кийинки катмарына сырды салабыз.
кез келген сыр боло берет. Эң негизгиси сүргүчтүн майда көзүнөн өткөрүп алышыбыз керек. Андан кийин картошка салынат. Кайрадан бир аз майонез менен майлап, балыктарды майдалап салсак болот. Андан кийин баштыктын учтарын бириктирип, тоголок кылып мандариндин формасын келтиребиз жана учтарын жакшылап бекитип, жаап, муздаткычка жок дегенде 2-3 саатка салып коебуз. Салатыбыз даяр болду. Жакшылап муздаса, өзүнүн формасын дагы жакшы кармайт. Андан кийин салафандан чыгарып, бир аз союз алып койсок жакшы болот. Анткени анча-мынча көрүнгөн жерлерин оңой эле жаап коебуз. Ылайыктуу тарелкага салып, эми атайын мандариндин жалбырактарынан жалбырак кылып кооздоп койсок болот. Же болбосо көк чөптөр менен, эгер көк чөп дагы жок болсо, анда лавр жалбырагынан сайып койсок болот. Достор, мына ушинтип эң эле жөнөкөй азыктардан жасалган биздин салаттарыбызды мына ушинтип кооз кылып дагы берсек болот. Эгер бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз дагы абдан пайдалуу болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.